Товарлар маалымат программасы, студияда Диана Нурлан кызы. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов Аламидин районундагы айылдык милиция бөлүмүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземине катышты. 2023 жылдын 6 сентябрь күнү 2019 жылдын август айында Кой Таш окуясында толугу менен күйүп кеткен 5 күнгөй айылдык милиция бөлүмчөсүнүн ачылыш аземи болуп өттү. Салтанаттуу иш-чарага Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, Аламидин районунун акими Мурадин Тешебаев, Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын начальниги милициянын полковниги Дамир Исаков, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жана Аламидин райондук ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги жана өздүк курамы катышты. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов бардык катышуучуларга кошкон салымы, жардамы жана милиция менен кызматташтыгы үчүн ыраазычылыгын билдирип, жаңыланган айылдык милиция бөлүмү жергиликтүү калк үчүн ишенимдүү таяныч болорун белгилеп кетти. 2019 жылдын 8 август күнү Кой Таштагы болгон башаламандыкта бөлүмчө толугу менен өрттөнүп кеткен. Ошол күндөн тартып Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жетекчилиги бул маселени өзгөчө көзөмөлгө алып, өкмөт тарабынан каражат бөлүнүп, жаңы заманбап имарат курулуп, жабдуулар толугу менен камсыздалды. Учурда 5 күнгөй айылдык милиция бөлүмүнүн өздүк курамынын саны 12 кызматкер болуп бекитилип, жалпы саны 50 миңден ашкан тургундары бар 9 айыл, 4 жаңы конушту тейлешет. Караколдо учкучсуз учуучу аппараттар жана инновациялык технологиялар боюнча эксперттердин аймактык кеңешмеси болуп өттү. Каракол шаарында Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысы Уланбек Султанов учкучсуз учуучу аппараттар жана инновациялык технологиялар боюнча эксперттердин аймактык кеңешмесине катышты. Иш-чарага Казакстан Республикасынан, Өзбекстандан, Россиядан, Белоруссиядан келген делегациялар, улуттук мамлекеттик органдар жана Борбордук Азиядагы аймактык маалыматтык координациялык борборунун өкүлдөрү катышты. Биринчи күнү инновациялык жабдуулардын технологиялардын көргөзмөсү жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызмат техникалык жабдуулардын көргөзмө аземи болуп өттү. Кызматтын башчысы Уланбек Султанов өз сөзүндө баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүдө учкучсуз учуучу аппараттардын колдонуу тоолуу аймактарда жапайы кара курайдын өсүшүнө ыкчам чара көрүү жана байкоо жүргүзүүгө жана тийиштүү чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет деп белгиледи. Андан ары делегациялар жер-жерлерде учкучсуз учактарды жана инновациялык технологияларды практикалык колдонуу менен таанышты. Жолугушуунун алкагында Өзбекстан Республикасынын министрлер кабинетинин алдындагы баңгизаттарды контролдоо боюнча улуттук маалыматтык аналитикалык борбордун директору Нарзулаев Олим башында турган Өзбекстандын делегациясы менен эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. 2023 жылдын 4 сентябрь күнү Кыргыз Республикасынын ИИМдин республикалык окуу борборунда талапкерлердин бүтүрүү салтанаты өткөрүлүп, 84 талапкер окууларын ийгиликтүү аякташты. Аталган салтанаттуу иш-чарага ИИМдин кадрлар башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Алишер Барпиев, ИИМдин ардагерлери милициянын отставкадагы генерал-майору Тилек Асаналиев, милициянын отставкадагы генерал-майору Алымбай Султанов, милициянын отставкадагы полковниги Нату Ниязов, роптун башчысы милициянын полковниги Бакыт Дубанаев, анын орун басарлары, ошондой эле Европа коомдук кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин өкүлү кеңешчи Константин Бедарев, консультант милициянын отставкадагы полковниги Шамшыбек Мамыров, мониторинг жүргүзүү, баалоо жана Европа коомдук кызматташтык уюмунун долбоорунун ассистенти Геннадий Корниенко, бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери жана жалпыга маалымдоо кызматынын өкүлдөрү катышты. Талапкерлердин бүтүрүү салтанатына арналган иш-чара милициянын генерал-майору Жапар Шабировдун эстелигине гүл чампар коюп, генералыбызды эскерүү менен башталды. Талапкерлердин борбордо окуу мезгилинде окуудагы ийгиликтери, үлгүлүү жүрүм-туруму, маданий массалык жана коомдук иш-чараларга активдүү катышкандыктары үчүн тандалган талапкерлерге Кыргыз Республикасынын ИИМдин ардагерлер кеңеши жана борбордун жетекчилиги тарабынан сыйлыктар тапшырылды. Салтанаттын жүрүшүндө ИИМдин кадрлардын башкы башкармалыгынын башчысы милициянын полковниги Алишер Барпиев өз сөзүндө коомдук коопсуздукту сактоо жана жарандардын коопсуздугун коргоодо өзүңүздөрдүн парзыңыздарды кесиптик жогорку чеберчиликте аткаруу менен бирге эле өлкөбүздүн жарандардын коопсуздугун, мамлекетибиздин кызыкчылыгын жана мыйзамдын талаптарын так сактайсыңар жана коргойсуңар деп ишенем деди. Иш-чара талапкерлердин аткаруусундагы жеңил бий, бир сызыкта туруучулардын курал менен аткаруучу ыкмалары, милициянын маршы номерлерин аткаруу менен коштолду. Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө талапкерлердин бүтүрүү салтанатына утурлай эле республикалык окуу борборунун базасында Европадагы коопсуздук кызматташтык уюмунун колдоосу менен милициянын көчмө кабылдамасынын иштерин өркүндөтүү боюнча окуу борбору ачылды. Жаңы ачылган борбордун ачылышында Кыргыз Республикасынын ИИМдин роптун окуу процесстерин башкаруу максатында киргизилген системасын түзүү боюнча электрондук күндөлүк программалык камсыздоонун презентациясы көрсөтүү менен аяктады. Бишкек шаарынын тургунунун үйүнөн героин жана опиум табылды.
ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы тарабынан Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы менен биргеликте ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүүдө. 1984-жылы туулган КУ аттуу жарандын үйүнүн короосунан кызматтык иттин жардамы менен жашыл түстөгү курулуш мээлеи табылып, анын ичинде боз түстөгү өзгөчө жыты бар зат, салмагы 40 грамм героин, апиим 90 грамм табылган. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен кылмыш иши козголуп, кармалган шектүү КУ Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Бишкектин тургунунун унаасынан марихуана баңгизаты табылды. Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери ыкчам маалыматты текшерүү учурунда Бишкек Торгар жолунун 23-чакырымындагы Toyota Avensis'tin унаасын токтотушуп, текшергенде унаанын багажнигинен көлөмү 5 литрлик пластик бөтөлкөнүн ичинде өзгөчө жыты бар эзилген зат жана селофан баштык табылып алынган. Алынган заттын жалпы салмагы 3 килограмм болгон. Аталган факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинде каралган кылмыштын белгилери менен кылмыш иши козголуп, кармалган айдоочу 39 жаштагы СР андан ари иликтөө үчүн Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген. Брест шаарында жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна биргелешкен машыгуусу болуп өттү. Террорчулукка каршы операция жүргүзүлдү. Беларусь Республикасынын Брест шаарында жамааттык коопсуздук уюмуна катышуучу өлкөлөрдүн атайын бөлүмдөрү өз ара аракеттенүү 2023 тест чара көрүү жамааттык ыкчам жооп кайтаруу күчтөрү менен биргелешкен машыгуулардын алкагында Брест шаарындагы гидротүйүндө барымтадагыларды бошотуу боюнча террорго каршы операция өткөрүштү. Өз ара аракеттенүү 2023, издөө 2023, эшелон 2023 жана тоскоолдук 2023 операциялары иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын ИИМдин бириктирилген атайын багыттагы отряды Беларусь Республикасынын Алмаз антитеррордук бөлүмү жана ички аскерлердин Шторм атайын багыттагы отряды менен биргеликте антитеррордук операция жүргүзүштү. Бир убакта басып алган объектилерге гидротүйүндүн шлюзундагы диверсияга жол берилген жок, барымтадагылар бошотулуп, террорчулар зыянсыздандырылды. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы ведомстволор аралык комиссиясы менен биргеликте ИИМдин ички иштер органдары тарабынан баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган баңги каражаттарын, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду жок кылуу боюнча атайын иш-чара өткөрдү. Бул иш-чаранын максаты калк арасында баңгизаттарга каршы үгүттөө жана баңгизаттардын экинчи жолу жүгүртүүгө жол бербөө болуп саналат. Ыкчам издөө иш-чараларынын жана кылмыштардын иликтөөнүн жүрүшүндө 2022 жылдан тартып ушул күнгө чейин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери соттук өндүрүш аяктаган иштер боюнча 450 килограммдан ашык баңгизаттарды жок кылышкан. Өртөө учурунда 450 килограммдан ашык баңгизат күйүп, алар 500 градус температурада өртөлүп жок болгон. Баңгизаттарды өртөө укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана ыйгарым укуктуу эксперттер тарабынан көзөмөлдөнгөн. Ошентип жок кылуу актысына ылайык ведомстволор аралык комиссия 30 килограммдан ашык героин, 328 килограмм кара куурай тобундагы баңгизат, 2 килограммдан ашык апиим жана 90 килограммдан ашык психотроптук заттар жок кылынган. Сегодня служба Өртөө учурунда 450 килограммдан ашык баңгизат күйүп, алар 500 градус температурада өртөлүп жок болгон. Баңгизаттарды өртөө укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана ыйгарым укуктуу эксперттер тарабынан көзөмөлдөнгөн. Комиссия курамына Ички иштер министрлигинин Саламаттык сактоо министрлиги, Сот департаментинин Жаратылыш ресурстары, экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери кирди. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Жасалма документтерди даярдоо, сатып алуу жана пайдалануу кылмыш жоопкерчилигине алып келет. Акыркы убакта социалдык тармактарда күч органдарынын күбөлүктөрүн сатуу тууралуу жарнактар көбөйүүдө. Эскерте кетсек, жасалма документтерди даярдоо, сатып алуу жана пайдалануу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сөзсүз түрдө кылмыш жаза жоопкерчилигине алып келет. Урматтуу кыргызстандыктар жана республиканын коноктору, даярдоочунун өзү же башка адам тарабынан аны колдонуу максатында укуктарды берүүчү же милдеттерин бошотуунун расмий документтерин жасалмалоо, башкача айтканда расмий документке билип туруп анын чыныгы мазмунун бурмалаган жалган маалыматтарды же оңдоолорду киргизүү, же мындай документти сатып өткөрүү, ошого тете эле ошол максаттарда жасалмоо мөөрдү же мамлекеттик сыйлыкты даярдоо же аларды сатып өткөрүү 2 жылдан 5 жылга чейин мөөнөттөн эркингинен ажыратууга жазаланат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Документтерди жасалмалоо же жасалма документтерди колдонуу Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 379 беренесинде документтердин жасалмасын жасоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Жарандарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын так сактоого, кыраакы, жоопкерчиликтүү жана юридикалык жактан сабаттуу болууга чакырабыз. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.